Мен парламенттин позициясы жөнүндө сурагым келип атат да. Бүгүн Дастан Бекешев келгиле комиссия түзөлүү ушинтип иликтейли деп атпайбы? Парламент кайсы маселе болбосун үн катпайт дагы, анан окуя бүткөндөн кийин бир жыйынтыгы чыккандай бир түр болгондо бир кичинекей позициясын билдирип койгондой элес калтырып атат да. Парламент ушул учурда өзүнүн позициясын билгизиш керек беле? Мисалы коррупция менен каршы күрөштө. Туура, мен толугу менен кошулам. Айзадалар, бүгүнкү күндө парламенттин дарегине айтылып жаткан сындардын баарын мен толугу менен кабыл алам. Анткени мен парламенттин ичинде жүрөм. Кээде мен өзүм дагы ошо кесиптештеримден айры бир кадамдарына кейин, бирок көпчүлүк деген көпчүлүк экен. Баягы Эшимканов айткандай, эшегине жараша тушагы деген эл шайлаган парламент ушинтип элдин ишени менен артка чегинип кете алса, эме деп айта алабыз. Бул эми элдин шайлоосу болду, алнанын калоосу болду дегендей апыр тапыр артка калган капыр деп баардыгыбыз аралашып келип албадык. Бирок мындай коррупция менен каршы күрөштө парламент же болбосо мамлекеттик мындай чоң бир стратегиялык саясатты аныктоодо өзүнүн позициясын аткара албай калган жаткан, аткара алмак турсун баш көтөрө албай качып жатканы, буну мен айтпасам деле эл айтат да, тарых деле айтат да, эртең көрсөкөнчү. Ал маселе бар. Анан бүгүн мындай айтты ушул жанагы КТ Мобайл боюнча, анан кийин ошо улуттук коопсуздук паспорт чыры боюнча комиссия түзөбүз деп атпадыбы? Бирок парламенттин төрагасы бүгүн көрбөдүңүздөрбү, регламентке тапкап койду. Эмне үчүн башка комиссияларды түзгөнгөндө регламент карабайт, 15 мүнөткө танап жарыялайт да, бир фракциянын чечимин алып келип коет да, мынакей бул фракциянын чечими бар экен, комиссияга сунуш бергиле деп туруп, алек заматта түзөт. Мына ушул жерге келгенде өкмөт менен парламенттин ортосунда позициялар жок. Карама каршылык келип чыгат. Эми өкмөттүн үстүнөн биз өзүбүздүн комиссия түзгөнүбүз кандай деп, алар өкмөттүн көзүн карап отурат. Өкмөт болсо аппарат президенттин көзүн карап отурат. Туура болобу, туура эмес болобу дечи.